Саламатсыздарбы? Мен номер 3 эксперименталдык гимназиянын 7 классынын окуучусу Асыралов Бекжан болом. Бүгүн мен сиздерге Гапыр Мадаминовдун Акыл эмгегинин маданият китебиндеги 22 бетиндеги окуучуларга эң керектүү болгон темалардын бири китеп текстин анализдөө жөнүндө айтып бермекчимин. Эң биринчи, анализ бул бир бүтүн системаны оюбузда айрым бөлүктөргө бөлүп, ар бирин өзүнчө ойлоп, талдап үйрөнүп чыгуу. Анализдин көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы, үй бүлөлүк киреше жана чыгашаны анализдөө. Жана ошондой эле китеп текстин анализдөө. Жана башка анализдин түрлөрү бар. Алардын бардыгы адам баласынын жашаган иш-аракеттерине көз каранды. Акыл эмгегинин маданият китебинде ал экиге бөлүнгөн. Структурасына карап анализдөө жана мазмунуна карап анализдөө. Китеп текстин мазмунуна карап анализдөөдө баш сөзү, негизги бөлүгү, абалы, карама-каршылыгы, себеп-натыйжасы, өнүгүүсү, оң терс таасири, мааниси, инсандар, мезгил, формула, жыл, мамлекет жана ошондой эле окуянын себепчиси, башчысы камтылган. Ага карата мен орто окулум тарыхынан мындай түшүнгөм. Абсолюттук монархия деген темада. Инсандар: Людовик 13, Решелье, Карл 1. Себеп-натыйжа: абсолюттук бийликтин калыптанышынын себебинен натыйжада көз каранды эмес мамлекеттердин бекемделишине шарт түздү. Андан кийин мезгили 16 жана 17 кылым. Эреже: абсолюттук бийлик бул монархтын чексиз бийлиги. Карама-каршылык: монархтар менен парламенттер. Китеп текстин структурага карап анализдөө. Тема бөлүм бөлүк, подтема, бет, абзац, сүйлөм сөз жана суроо тапшырмадан турат. Ага карата мен эрте келген турналар: тема, тапшырма, теманы окуу жана конспектилөө. Жыйынтыктоо: анализ деген эмне экенин билдик жана анын эки түрүн колдонууну үйрөндүк. Алтындай болгон убакытыңыздардан мага көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.